баары өз эле кабылына келе берет. Бул өзүңүздөрдөн гана көз каранды. Бул жерге көптөгөн эксперттер, спикерлер бардыгы келет. Эң башында биздин кыйын долбоорго катышуу. За то, чтобы сегодня была женщина-аким. Говоритово мультимедиалык маалымат агенттиги медиа айдыңындагы кыйын долбоорунун алкагында уюштурулуп келген айымдардын лидерлик дараметин арттырууга багытталган тренинг бул жолу Ысык көлдө өттү. Айымдардын көбүнчөсүнүн укуктары сакталбай келет. Айымдарды тым коелу, балдарыбыздын укуктары азыркыга чейин сакталбай келет. 3 күндүк окутуу тренингинде өлкөнүн түндүк жергесиндеги 21 лидер айым чогулду. Алардын катарында жергиликтүү кеңештин депутаттары, мугалим, жарандык активист жана жеке ишкерлер бар. Муса Жусупов атындагы жалпы орто билим берүү мектебинде эмгектенем. Директордун тарбия иштери боюнча орун басары болуп иштейм. Экинчи созывдын депутаты болуп кайра иштеп келатам. Биякта айылыбыздын көйгөйү аябай көп. Ошол айылдын көйгөйүн чечкенге аракет кылайын деп келдим. Мен бул жерде отуруп алып таң калып атам. Кыйын турбаймынбы депчи. Анткени 2006 жылы мен Арист программасына ошо айылдык келин орусчаны билген катары ошол проектке кирип калып ушуга чейин азыр 50-нчи проекттин жакында эле өттү. Тренажерный фитнес, в том числе ал майып балдар үчүн болот. Анан дагы айта коеюн дегеним, мен 56 жашымда 60-ка келип калдык да, анан 56 жашымда айтишница болуп калдым. Бул тренингдин башкы максаты Кыргызстанда аялдардын саясий лидерлик сапатын өстүрүү жана эксперттик көз караштарын калыптандыруу болуп саналат. Анда маалыматты жайылтуу үчүн социалдык тармакты колдонуу, маалымат берүү техникасы, аратардык чеберчилик, журналисттер менен өз ара иштешүүнүн өзгөчөлүктөрү, жасалма интеллектти өз брендин өстүрүүгө колдонуу жөнүндө маалыматтар берилди. Проект «Кыйын» зародился случайно. Кайыргуль, моя соведущая и соавтор этого проекта, любит рассказывать эту историю всегда участницам «Кыина», как мы с ней встретились на тренинге известной российской телеведущей Светланы Сорокиной, и там родилась эта идея создать такой проект, поддержать женщин, лидеров со всей страны, со всех 7 областей нашей страны, и мы решили, что мы можем делиться своим опытом, можем учить этих женщин коммуникации, можем учить этих женщин чему-то, что мы сами знаем. А они будут учить нас тому, что они знают. Выяснилось, что женщин-лидеров в Кыргызстане очень много. Сегодня через наш тренинг прошло больше 200 женщин, 244, если быть точными. Да? За 14 тренингов это просто огромный вклад, и я считаю, что мы очень хорошо обогатили друг друга. Я не могу сказать, что на этих тренингах мы чему-то научили этих женщин. Мы учили друг друга, они учили нас, мы учили их. Мы делились тем, что мы знаем, они с нами делились тем, что они знают. И вот сегодня, когда участницы тренинга говорили о результатах прошедших 2 дней, они как раз про это и сказали, что мы помогли им найти друг друга, объединиться, и теперь они будут делать какие-то другие проекты, какие-то другие важные вещи для страны вместе, уже, так скажем, без нашего участия. Да? Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Кыял Жанузакова билдиргендей, айымдарга өзгөчө шык берип, колдоо көрсөткөн кыйын өңдүү долбоорлордун көп болуусу өлкө келечеги үчүн маанилүү. Кыйын долбоору бирден бир ушу айыл жериндеги биздин айымдарыбыздын демилгелерин жогорулатуу, билим сапатын жана көндүмдөрүн жогорулатууда өзүнүн чоң ролун ойноп, өзүнүн үлгүсү менен канча бир айымдар ошол жерде жашаган, өзүнүн жакындарына болобу, башка эле ошо тааныштарына болобу, ошол коомдо жашаган, тегеренде жашагандарга өзүнүн таасирин тийгизет да. Андыктан мындай ушул сыяктуу долбоорлор көп болсо, бул биздин айымдарыбыздын баягы коомдук маселелерди чечүүдө, ошол маселелердин приоритеттүү болушуна өздөрүнүн салымын көбүрөөк кошуп, мындан арыда баягы элибизде, жерибизде бир өнүгүү болобу деген ишеничтемин да. Буга чейин тренингде өлкөгө белгилүү лидер айымдар келип мастер-класстарды өткөрүп келишсе, бул жолу тренингдин өзгөчөлүгү долбоордун буга чейинки катышуучуларынын келип кыйындан кийинки ийгиликтери жана жетишкендиктери менен бөлүшкөндүгү болду. Жана именно ушул кыйын долбоор аркылуу мен ушу Кыргызстанда өзгөрүү жасап, ушул Кыргызстанда жашаган аялдарды, кыздарды шыктандырган аял боло алат экенмин, айым боло алат экенимди мен түшүндүм. Ушу тренинг аркылуу. Ошол эле убакытта мен түшүндүм.
Анан ар бир эме боюнча бүгүнкү күндө мен 100% уверенность менен могу сказать, ушул менин жолум экенин, ушул менин миссиям экенин. Анткени бүгүнкү күнгө чейин, ошо 2021 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин мен именно аялдар арасында лидерликти өнүктүрүү боюнча долбоорлорду ишке ашырып, именно аялдар арасында ишкердикти өнүктүрүү боюнча долбоорлорду ишке ашырып, анан ошондой эле аялдар арасында зордук зомбулукту алдын алуу боюнча долбоорлорду ишке ашырып келе жатам. Силер эми кыйын үй бүлөнүн бүлөсү болдуңар. 3 күндүк окутуунун жыйынтыгы менен баардык катышуучуларга сертификаттар тапшырылып, жана ар бир келген лидер айым өз аймагындагы маанилүү көйгөйлөрдү көтөрүп, кыйын ток-шоусуна катышты. Өз кезегинде айымдар долбоордон кийинки жагымдуу эмоциялары менен бөлүшүштү. Ушундай сонун кыйын менмен деген тренерлер келип өткөндүгү абдан кубандырды. Анан сабакта отуруп ушунчалык ойлонуп отурдум да, ушул сабактарды ар бир кыргыз айымы билсе, ар бир кыргыз айымына жетсе, ушу ар бир кыргыз айымы мындай көп нерсе билбей эле баягы далбастап эле ар жак бер жака урунду беринди боло беребиз да, бирок кандай болгон күндө дагы ушундай билимдерди алса деген бир каалоом болуп турду. Мен ушул кыйын долбооруна келгениме өтө кубанычтамын. Мен бул долбоорду социалдык тармактардан көрүп, жана булардын эмнени окута тургандыгын көргөндөн кийин эле бул меники экенин билдим. Жана ушул долбоорго келгенде мен күткөндөн дагы көбүрөөк натыйжаларды алдым десем болот. Кошумчалай кетсек, мындай жөрөлгө айымдардын потенциалын жогорулатуу менен саясий чөйрөгө аралашуусуна жол ачат.